Рыскүл Белеков айтыңызшы, Кыргызстан боюнча канча сиздердин мүчө бар? 750 000, 20 тармактык профсоюз, 6 регионалдык. Они не могут являться структурными подразделениями. Вот Шыкмаматов, биздин главный юрист республики, айтып койсоңуз, это природа профсоюзов такая. Сиз өзүңүздүн докладыңызда айтып кеттиңиз, бул 10-чу берене боюнча. Аерде жазылып турат, 10-чу беренеде 3-чү пунктында отрасловое объединение профсоюзов входит в состав Федерации профсоюзов Кыргызской Республики в качестве членской организации. Мурунку 10-чуда. Мурункусунда также является структурным подразделением деп бергенбиз да. Бул алынып калыптыр да. Эмне себептен алынып калган? Биз Адел менен иштеп чыктык. Аделде дагы эксперттер менен карадык. Анан азыр талкууда көрөбүз. Биз азыр мындайда Рухан Сакинда мен түшүнүп атам. Бул профсоюз жактан жүрүшөт, суранып. Эгерде биз структурный подразделение алып салсак, анда смысл теряется. Эмнеге биз прозрачный болсун деп атабыз. Эмнеге биз съезд менен шайлансын деп атабыз. Эмне үчүн ошо тармактык советтин кеңештин директорлори федерациянын төрагасынын сунуштамасы менен съездде шайлансын деп атабыз. Анда булар өзүнчө структура подразделение кирбей өзүнчө боло турган болсо, анда бул өз-өзү менен болуш керек да. Урматтуу депутаттар. Ошон үчүн мен ойлойм, муну калтырыш керек. Калган алымча кошумчаларды мен көрүп атам, баары эле жүйөлүү экен. Бу жерде социальный экономический прав интерес своих членов деп булар суранган, ал кириптир. Мен андан бөлөк дагы суроолорду берип алсам да, азырчы ушул учурдан пайдаланып, кененирээк. Мен каршы эмесмин. Мына бүгүнкү күндө Рыскүл Белеков айтыңызчы, Кыргызстан боюнча канча сиздердин мүчө бар? 750 000, 20 тармактык профсоюз, 6 регионалдык областтык профсоюз бар. Сиз айтып аткан структурный болгондо тармактык профсоюздардын өзүнүн уставтары бар. Это природа профсоюзов так. Они не могут являться структурными подразделениями. Вот Шыкмаматов, биздин главный юрист республики, айтып койсоңуз, это природа профсоюзов такая. Не может быть федерация под монстром. Я зампредседатель, я хочу быть монстром, но я не могу. Рыскүл Белековна, биз деле юристпиз, биз деле билебиз. Себеби дегенде мынакей Республиканың Совет ветеранов войны Афганистана деген бар, ошонун мен лидеримин. Ошол жерде бизде да структура подразделение болуп, бүт область менен райондор отурат. Ал башка. Жок, мен просто мисал келтирип атам. Хорошо. Сиздики менен да талкуу кылабыз, башка болсо. Кез айтып атпайсыз, андай болбойт деп. Андан тышкары, мына 754 000 официальный мүчөсү бар экен, урматтуу депутаттар. 150дөн экен 15 000ден болуптур биз. 10 000ден айлык алалдагы 1%-ти жанагы добровольный деп атпайбы? Бул жерде добровольный эч ким берген жок. Казначейство менен бухгалтерия сразу отчисление кылып атат 1%-тен. Ошол санаганда 100 сомдон санаганда 904 миллион с лишним болот. Почти 1 миллиард чогулуп атат. Биз болгон урматтуу депутаттар сурап атабыз. Прозрачность болсун, ачык айкын болсун, акча чогулуп келип федерацияга топтолсун, андан кийин кеңешиңер менен, съездиңер менен өзүңөр чогулуп алып чечсин деп атабыз. Мына эми профсоюздар жөнүндө келип айтсак. Бу жерде мүлк бар. Барыңар билесиңер. Колуңузду мынтип атпайсызбы? Эмне үчүн өкмөттүн ким бар өкмөттөн келе? Эмне үчүн комиссия түзүлгөн комиссия 5 айдан бери жыйынтык чыгарбайт? Айда Сейитбеков. Түзүлгөн межбедомственный комиссия бар. Ушул мүлктөр боюнча, саткандары боюнча, профсоюз боюнча түзүлгөн комиссия бүгүнкү күндө ишин толук бүтө элек. Эмне үчүн бул кармалып турат? Алтынай Сейитбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Кожобек Жечибекович, март айында өкмөттүн буйругу менен комиссия жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ мен жаңылбасам 3 жолу биз чогулдук. Бирок жумушчу топ жумушун жасап атканда профсоюздар жөнүндө мыйзам Жогорку Кеңештин палатасына келип калды. Биз болсо ошол комиссиянын чечимдери менен 19 отраслевой комитеттерге профсоюзга запрос жөнөткөнбүз. Баарынан тең жанагы азыркы мыйзамга такап туруп 4-чү беренеге жооп бере албайбыз деген келди. Мына жооптору бизде эсептөө палатасына жөнөтүлгөн, укук коргоо органдарга, каржы полициясына жөнөтүлгөн. Алардагы вот жооптордун баары бизде турат. Жоопторун алган жообубузду биз болсо Мирлан Салбекович Бакировго жөнөткөнбүз.
Андан тышкары жумушчу топ бүгүнкү күнү азыр эмне себептен өз жумушун аяктай албай атат. Анткени биз болсо бүгүнкү күнү ошол профсоюздар жөнүндө эң негизги мыйзам, ал болсо ошо профсоюздар жөнүндө мыйзам. Бүгүн жогорку кеңеште мына экинчи окууда каралып атат. Бизден жумушчу топ түзүлгөнү бир эле максаты менен түзүлгөн, ошол профсоюздар жөнүндө мыйзамдарды жакшыртуу максатында. Демек, ошол бүгүнкү өкмөт тарабынан берилген корутунду ошол мыйзамга, бул дагы ошол өкмөт өз позициясын ошол мыйзам боюнча көрсөтүп жатат. Алтынай Сейитбековна, түшүндүк. Жооп ала албайбыз дегенсине мен мындай көп ынанбайм да. Жооп алыш керек. Мен өзүмдүн выступлениемде айткам, бул профсоюз мамлекеттин ичинде мамлекет болбош керек. Мамлекеттин мүлктөрүн иштетип атат. Булар коммерческий деятельность кылып атышат. Кимге? Жашырым. Ошол эле Ала Тоо пансионат, ошол эле Жалал Абад курорт жана бөлөктөр бүгүнкү күндө мен айтып коеюн Алтынай Сейитбековна, сатылган объектилер боюнча, если мамлекетке кереги жок болсо бүгүнкү күндө, сиздерге кереги жок болсо, анда бири-бириңерден жооп албай отура бериңиздер. Профсоюздун уставы ушундай жазылган, мыйзам ушундай жазылган, биз жооп ала албайбыз деп. Ананевадагы пансионат Байсорунду, муну акырына жетиш керек, текшериш керек, кандай сатылган. Достук гостиницасынын 47%, анын ичинен ошол жерде Абакиров деген аксакалыбыз өзүнө 4% алып алганы. Муну карагыла. Эски сатылып кеткен Спартактын кичи аренасы, Ноокаттагы турбаза Апширата, Чолпон Атандагы бюро путешествия, Караколдогу бюро путешествия, гостиница саякатты ошонун төрагасы Иманалиев Бакыт деген экс-депутат арендага 49 жылга алып туруп Кытайларга берип койгону, бүгүнкү күндө аны кредитке залогко коюп туруп акча алганы $2 миллион. Эмне үчүн буга жооп ала албайсыңар? Андан тышкары Осмонов аксакал отурасыз, мени жамандап коюп. Жамандабасаңыз болмок, өзүңүзгө айтып коеюн. Эки должностто отургансыз, профсоюздун төрагасы болуп, и тармакта да акча алгансыз, и профсоюзда да акча алып отургансыз. Андан тышкары сизге 3 уголовный иш козголгон убагында Жалал Абад курортундагы 10 миллиондон ашык акча боюнча сиз эмнеге деген НТСтеги передачада айтып атасыз, Кожобек Жайчыбекович бир кезекте участок сурап, жер тилкесин сурап бизге келген деп. Кайсы документиңиз бар? Жана мен кайсы жер тилкесин алып турмун? Ушуну мыйзам талаасында мага аныктап бериңиз. Бере албасаңыз, антип айтпаңыз. Андан тышкары мен бул профсоюз советиндеги айлыктарына токтолуп кетсем, мен кантип алдым, каерден алдым, кийин Алтынай Сейитбеков териштирип алсаңар туура чыгат. Тажыбаев Элдар мырза отурасыз. Сиздин орточо айлыгыңыз бүгүнкү күндө 236 000 сомду түшөт. Жок, сиз караңыз, күлбөңүз. Текшерип келгенде чыгат. Токтогулов Асылбек 159 000. Профсоюзов, работник, образование, наука. Жакыпов деген жигитибиз бар, бүгүн зампредседатель Горно-Металлургический профсоюзда. 2014 жыл алган айлыгын эсептегиле. Алган айлыктарын. Тажыбаев мырза, мен жөн айтып аткан жокмун. 7 миллионго жакын акча кумтөрдү кошкондо. Разбазаривать эмгекчилердин акчасы. Туура эмес болсо, доказывать этиңиз. Сиз азыр баягы жабык нерсени айтып атасыз. Жок, кечирим сураса мен даярмын кечирим сураганга. Рысалиева сиздин Горно-Металлургическийде иштеген адам. Ал дагы алып атат. Мен сизге айтып коеюн канчалардан алып атканын. Рысалиеваныкы месяц 99 000. Сиз месяц бөлгөндө эки жерден алып атат. Профсоюз металлургический правкомдон алып атат, андан тышкары центр исследования деген бар силерде. Жакыповдор ошол жерден алып атат, бүгүнкү күндө 102 000 алып атат. Казиев председатель профсоюза государственного муниципального учреждения 77 520 сом алып атат. Кыдырбаева 60 000, культураныкы. Жайчиева культураныкы 82 000, Осмонов аксакал леснойдо жазып алыңыз. Кийин доказывать этесиңер текшере келгенде. Осмоновтуку 59 086, мен орточо айлыктарын айтып атам. Салиев Накен 90 000 здравоохранение, Каратаев 71 000 здравоохранение, и еще профсоюз работы энергетики 74 642. Бул среднен биз эсептеп чыктык. Бүгүнкү күндө эгерде туура эмес болсо аны тастыктайт, силерди эч ким текшере албайт экен, аны айтыңызчы. Бүгүнкү күндө бу жерде отурасыз. Осмонов Канат мырза, сиздики бир айда канча чогулат? Отраслевой.
Қанат Аспаевич, қанша чоғылтасыз? 1%-тен. 1% Систем тармақ. бізге келіп түшкені 40% çoğultulgandan 60% ошол жерде калат. Ооба, билем аны. Çoğultulgan жерде. Ошол bir жылда 1,5 миллион сом. Хорошо. Бұлар мындай болған Алматы депутаттар. Мынакей министерство тармақтағы мектеп, районный мектеп, областной мектеп өздеріне 40%, біреуінікі 30%, біреуінікі 50% қылып бөліп алып келіп, барын поровны бөліп алышқан. Поровны бөліп алышқан. Ешкім не обижается. Бұл жерде ешкім бір-біріне сөз айтпайды. Ошентип бөліп келатқан нерселер. Андан шығарып бүт объектілердің бары тең Рыскүл Белековна почти убыткада отырады. Турау? Те бар бу прибыльный объектлердер. Қайсы, айтыңызшы, бұл жерде момынша прибыль көреді. Айтыңыз да, сіз даже цифраны білмейсіз. Андан шығары дәуір жолы айтып қойайын. Мына біз 70 жаштан 65-ке түшіріп отырмыз. Я баслую. Культурада Қыдырбаева 76 жашта. Строитель жағында Султакеев 72 жашта. Коммунальщик Сурлеев 72 жашта. Образование Тоқтоғлы 65 жашта. Медиктердікі Салиев 74 жашта. Ош обласының профсоюз Мусаев 70 жашта. Бабаева Рыскүл, Баба Белековна, сіз 66-дасыз. Нарын Құрманғожаев 69 жашта. Тыйынка Дастан Плотников 65 жашта. Связ Омралиев 69 жашта. Косуршылыне Қызыев 67 жашта. Лесниктікі Осмонов 66. Қадыралиев 65 жашта. Жақшы дағы 81 жашында үйіне салып кетті. Минтрас Исақов Аптықасы деген ақсақалыбыз үйінен өлген жақсы болып бірақ да төлемеппіз. Өмірге ұзын болсын. Бірақ өмір бойы 35 жылдан бері айланып, мұны барым еле отырған тура емес деп ойлаймын. Ошон үчүн бөлөктөргө да сөз берейин. Бүгүнкү күндө биз профсоюзду ачык айкын болсун. Ошончо чогулган акча, элдин акчасы, элге кетип атабы, кеткен жокпу? Элдер эс алып атабы, эс алган жокпу? Ал фот деген бар. Ага милдеттүү түрдө мамлекет которуп берип атат, өкмөт. 1% жанакындай кылып туруп чогулуп алып, мен акча еще жете элекпиз. Бирок сиздерди текшере турган орган жок экен, текшериш керек. Ордуна коюш керек. Мынакей больницалар ремонт болбой турат, мектептер салынбай турат, садиктер жок. Мынча акчаны бир топтошкон адамдар бөлүп алышына биз бүгүнкү күндө өкмөт менен, жогорку кеңеш менен бөгөт коюшубуз керек. Мына менин акыркы сөзүм. Чоң рахмат.